bir көчөттү миллионго айландырсак болот лаборатория шартындачы. Анан мунун түшүмдүүлүгү башка көчөттөргө, жөнөкөй көчөткө караганда 50-60%га чейин түшүмдүүлүгү жогору болот. Бул мындай шартында супер элита көчөт деп атаганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Дүйнө жүзүндөгү айыл чарба лабораторияларында инвитро өсүмдүктөрдү көбөйтүү ыкмасы кеңири пайдаланып келет. Ал эми Кыргызстанда инвитро ыкмасы Скрябин атындагы Улуттук агрардык университетте түптөлүп, чакан лаборатория иштеп баштаган. Кыргызстандагы азыркы күндө жападан жалгыз лаборатория. Инвитро лабораториясынын максаты өлкөбүздөгү дыйкан фермерлерди сапаттуу, баардык илдеттерден арылган мындай вируссуз көчөттөр менен камсыз кылуу да. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй, мына азыр банкалардын ичинде бул малинанын өсүмдүктөр, бул мындайча айтканда стерильный өсүмдүк десек болот. Таза, баардык нерседен арылган, вируссуз, баардык оорулардан арылган жаш баладай жаңы көчөт. Ушуну лаборатория шартында өстүрүп, андан мындан кийинкисин анан биз адаптация кылып, сыртка алып чыгып, көчөт кылып өстүрүп, анан дыйкандарга беребиз да. Биздин максат ошол. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Башка көчөттөр мененчи. Азыр биз билесиздер, Кыргызстанга бүт сырттан алып келебиз көчөттөрдү, өзүбүз өндүрө албагандыктан, анын же сертификаты жок, анын сапатына эч ким кепилдик бере албайт. Биз бүгүнкү күндө өстүрүп аткан көчөттөрдүн сапатына биз кепилдик беребиз. Өзүбүз баардык ооруларга текшерип беребиз, оорулуусу жок, таза. Анан мунун түшүмдүүлүгү башка көчөттөргө, жөнөкөй көчөткө караганда 50-60%га чейин түшүмдүүлүгү жогору болот. Бул мындай шартында супер элита көчөт деп атаганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Bir көчөттү миллионго айландырсак болот лаборатория шартындачы. Бул аябай көп убакытты талап кылбаган, өзүн өзү тез актоочу өсүмдүк болуп, бул малина эсептелгендиктен бүгүнкү күндө эмне үчүн биз малинадан баштадык? Анткени бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда дыйкан фермерлерге суроо талап, малина, клубникага, мөмө жемишке көп суроо талап болгондуктан ушуну биз баштаганбыз. Бирок келечекте баардык өсүмдүктүн түрлөрүн биз өстүрүп, ушул лаборатория шартында өстүрүп, Кыргызстанды камсыз кылалы деген оюбуз бар. Инвитро лабораториясынын негизги милдети ар кандай өсүмдүктөрдүн вирус жана башка оорусу жок көчөттөрүн өстүрүү болуп саналат. Ошондой эле клондоштуруу жолу менен өсүмдүктөрдүн эски сортторун калыбына келтирүүгө жана алардын санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул лаборатория жылына бир нече 100 миңдеген көчөт өндүрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ жана дыйкандардын буйрутмаларын алып иштешүүгө даяр. Сиз мисалы үчүн сиз бизге буйрутма берем десеңиз, сиз өрүктүн деп коет, или черешня, бүгүнкү күндө гиляс деп коет го. Гилясты алып келесиз, мисалы, ушул гиляс ушундай жакшы түшүм берет, ушуну жигиттер мага көбөйтүп бергиле десеңиз, биз ошол сиз алып келген көчөттү, энелик өсүмдүк алып келип берсеңиз, биз 10 көчөт алып келебиз, 10 көчөтүңүздү миллионго айландырып беребиз да. Мындайча айтканда. Баягы жоголуп бараткан сортторду сактап калуу максатында, или алар кымбат болот, ошону биз көбөйтүп сактап калалы, түшүмдүүлүгүн, анын генетикалык потенциалы башында кандай болсо урожайный, биз ошол баштапкы абалын алып келебиз лаборатория шартында, буну тазалап атыпчы. Мисалы үчүн азыр айтып атпайбыз, биз коңшубуздан алабыз, же таанышыбыздан алабыз, бири-бирибизден алып отуруп, баягы түшүмдүүлүгүн жоготуп койгон да, уже бербейт ал түшүмчү. Биз ошону лаборатория шартында баштапкы абалын алып келебиз. Баштапкы биринчи абалында кандай түшүм берген болсо, биз ошол абалына кайра алып келип беребиз да. Биздин өлкөгө негизинен көчөттөрү чет мамлекеттерден кымбат баада алынып келинип, аны менен кошо түрдүү оорулар, зыянкечтери ташылып келип турат. Аны өстүргөн дыйкандардын башка бактары да ооруп, чоң чыгымга учурап калган учурлар бар. Бизге жыл сайын 20 миллионго жакын мөмөнүн көчөтү кирет экен Кыргызстанга, это официально да. Андан сырткары башка көчөттөр кирет, бирок анын сапатына, анын текшергенге бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы лаборатория жок. Анын сапатына эч ким жооп бере албагандыктан биз ушул жумушту колго алып баштадык да. Айта кетсек, коңшу мамлекеттерде мындай алдыңкы айыл чарба ыкмалар колдонулуп, бул тармак бир топ алдыга кеткен. Анткени инвитро ыкмасында өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн түшүмү сапаттуу, мол жана бирдей көлөмдө болоруна адистер айтышат. Ошондон улам Кыргыз өкмөтү табигый өсүмдүктөрдүн вируссуз көчөттөрүн алуу үчүн инвитро илимий өндүрүштүк биологиялык лабораториясын уюштурууну колго алып, аны каржылоо планын билдирген. Коңшу
Казакстанда мындай лаборатория, Өзбекстанда 20га жакын инвитро лаборатория бар. Алар ошо өздөрүнүн дыйкандарын ушундай жакшы сапаттуу көчөт менен камсыз кылып атат да. Биздин максат дагы келгиле, эми биз сандан сапат көтөрөлү, өзүбүз ошол Европадагы көчөттөрдү биз өзүбүз чыгаралы. Өзүбүз лаборатория шартында чыгарып, Кыргызстанды биз дыйкан фермерлерибизди сапаттуу көчөт менен камсыз кылалы деген максатта ушул жумуш башталган. Бүгүнкү күндө биздин команда өзүңүздөр көрдүңүздөр иштеп атат. Бизде азыр 20дан ашык киши иштейт. Малинанын 10дон ашык сорту бар бүгүнкү күндө бизде. Андан сырткары картошка, без вирусный картофель деп картошка менен иштеп атабыз. Андан сырткары дыйкандар менен биз дайыма тыгыз иштешебиз фермерлер менен. Алар бизге кайсы культураны заказ берсе, мисалы ушуну көбөйтүп бергиле десе, биз ошол культураны көбөйтүп бергенге даярбыз да. Анан бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аябай чоң жардам болуп атат бизге. Анан биз ушуну баштап, бүгүнкү күндө азыр биздин күзгү сезонго биздин дыйкандарга заказдарыбыз бар. Буйрутмалар ошолорду аткаруу үчүн биз азыр иштеп атабыз да. Анан кайсыл ар бир дыйкан үчүн биздин эшигибиз ачык. Келсе биз иштешебиз, колдон келген жардамыбызды беребиз. Анан кайсыл культураны алып келсе биз көбөйтүп бергенге даярбыз да. Bunun içinde bu sterilli, hava yok, eş nerse bunun içinde ösümlükle gerekli bardıq azık var bunun içinde. Susu var, havası var, gerekli azıktın bari şu atayın içinde. Onun için bu tamırı çok öğret. Anan kaçan bizge tamır gerek bolğanda, biz tamır gerek bolğandan biz mınday kılıp tamır östürüyoruz. Buna uje tamırı menen, görüyor taslar buna malina uje bul degen tamır algandan keyin бұл топыраққа которгонго бұл даяр деген да. Ошон үчүн биздики 3-4 этаптан турат. Негизги максат биринчи ошол биз азыр экинчи, үчүнчү этабын көрүп атабыз. Анан уже 4-чү этап адаптация, сырткы чөйрөгө көчөттү ыңгайлаштыруу да. Анан ал сырткы чөйрөгө ыңгайлашкандан кийин уже биз аны сатыкка чыгарабыз ужечи. Бул биздин лабораториянын инвитро лабораториянын көчөтканасы десек болот. Азыр өзүңүздөр көрүп чыккан банкада өсүп аткан өсүмдүктөр уже биз адаптация дейбиз. Сырткы чөйрөгө көндүрүү да. Көчөттү ушинтип алып чыгып көндүрүп, анан уже стаканчиктерге отургузуп, мына тамыры менен бул малинанын көчөтү. Бул сатыкка даяр деген сөз да. Буну азыр дыйкандар алып тиксе боло берет. Андан сырткары бул көчөттөрдү бактериялык, вирустук оорулардан текшерип, таза деген тастыктамасы менен кошо беребиз. Андан сырткары буну кандай айдап себиш керек, кандай убагында сугарыш керек, кандай удобрение бериш керек, биз баарын дыйкандарга айтып өзүбүз көзөмөлгө алып турабыз да. Анан бүгүнкү күндө да айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө көчөттөр сатылып атат. Көчөттөр 90 сомдон 130 сомго чейин малинанын көчөттөрү бааланган. Бул сорттон көз каранды. 90 сомдон 130 сомго чейин бааланган да. Бирок сырттан Европадан келген инвитро көчөттөрү бүгүнкү күндө 180 сомдон 250 сомго чейин сатылат Кыргызстандачы. Биздин максат, дагы бир максатыбыз, биз дыйкандарга жеңилдик болсун. Аларга жеткиликтүү баада саталы деген максатта эки эсе арзан кылып сатып атабыз да. Мисалы 180 сомдук көчөттү биз 90 сомдон сатып атабыз. Каныбек Темиров, Турдайым Кожомбердиева, Евразия бүгүн.